Кыргыз тили 3-класс мугалим Сапаркулова Чынара Жакыпбековна. Саламатсыңарбы балдар? Немесе бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулугу менен бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүнкү сабактын темасы этичтин учур чагы. Биз буга чейин көптөгөн сөз түркүмдөр менен таанышканбыз балдар, билесиңер, зататоч, сынаточ, санаточ, ататоч. Бүгүн биз этиш, бүгүн биз болсо этичтин чактарына көңүл бурабыз. Сабактын максаты менен таанышабыз балдар. Бүгүнкү сабактын максаты сөздөргө мисал келтирүү менен этиш сөз түркүмүн билебиз. Этичтин канча чагы бар экенин билебиз. Эмне кылып жатат деген суроонун берүү менен этичтин учур чагын табабыз. Сабактын максаты силерге белгилүү эле болуш керек балдар. Ушул 3 сабактын койгон 3 максаттын негизинде бүгүнкү сабагыбызды ишке ашырабыз. Ошону менен эле силер билгендей эле жомоктуу угуу менен сүйлөкөбүздү өстүрөбүз балдар. Эми силерге тапшырма азыр балдар. Биз буга чейин этич сөз түркүмү жөнүндө маалымат алганбыз да, билебиз. Этич сөз түркүмү заттын ар кандай кыймыл аракетин көрсөтөт. Учурда болуп жаткан окуяны, боло турган окуяны, кыймыл аракетти же болбосо өтүп кеткен кыймыл аракетти көрсөтүп берет. Азыр бул жерде биздеги эң негизги тапшырма, карасаңар, көңүл бурсаңар, бир сөздөн турган этич сөздөрдү айткыла дейт. 2 сөздөн турган этич сөздөргө мисал келтиргиле. 3 сөздөн турган этич сөздөрдү билесиңерби дейт. Кана бир сөздөн турган этич сөздөрдү айтып көрөйүкчү балдар. Көр, жаз, оку, тур, отур. Эмне кыл? Көр. Эмне кыл? Жаз. Эмне кыл? Оку. Эмне кыл? Тур. Эмне кыл? Отур. Бул этичтин суроолоруна эмне кыл деп кыймыл аракеттин суроолорун бердик. Эми 2 сөздөн турган этич сөздөргө мисал келтиргиле дейт. Ага да көңүл бурабыз балдар. Жазып тур, уктап турду, көрүп жатат. Жазып тур, эмне кылып тур? Жазып тур. Эмне кылып тур? Уктап тур. Эмне кылып жатат? Көрүп жатат. Эми андан кийин 3 сөздөн турган этич сөздөрдү билесиңерби дейт балдар. Кана силер өзүңөр да 3 сөздөн турган этич сөздөрдү таап көргөнгө аракет жасап көрөйүкчү. Кандай кылып таба алсак болот экен? Кана ойлонуңуз. Эгер убактыбыз болсо, эмне кылганга аракет этич дептерге да жазабыз балдар. Ал китеп окуп жатат. Эмне кылып жатат? Окуп жатат. Мен бара жатам. Эмне кылып жатам? Бара жатам. Сен келе жатасың. Эмне кылып жатасың? Келе жатасың. Биз азыр могу сөздөрдү түзүү менен этич жөнүндө жалпы эмне кылдык? Маалымат алдык балдар. Эми карагыла. Этичтин 3 чагы бар. Учур чак, өткөн чак, келер чак. Алар кыймыл аракеттин ар түрдүү мезгилин көрсөтүшөт. Заттын кыймыл аракетинин азыр болуп жаткандыгын туюнтуп, эмне кылып жатат деген суроого жооп берген этич сөздөр учур чакты билдирет. Мисалы, Айдай кир жууп жатат. Эмне кылып жатат? Кир жууп жатат. Бул жерде этичтин учур чагы кайсы болду? Айдай зататоч болот, балдар. Кир жууп жатат, эмне кылып жатат? Ошол кыймыл аракетин учурда болуп жаткандыгын көрсөткөн этич сөз эмне? Учур чак болду. Жалпы этичтин канча чагы бар экен балдар? Этичтин канча чагы бар экен? Этичтин 3 чагы бар. Эмне кылып жатат? Бул ким? Бала, эмне кылып жатат?
Кана эмне кылып жатат? Телефон менен сүйлөшүп жатат дейбизби? Эмне кылабыз кана балдар? Силер дагы ойлоңгула, кандай сүйлөм түзө алсак болот экен? Сүйлөшүп жатат. Эмне кылып жатат? Сүйлөшүп жатат. Этиштин учур чагын көрсөтүп берди. Эмне кылып жатат? Көңүл бурсаңар, эмне кылып жатат деген суроону берүү менен, эмне кылып жатат деген суроону берүү менен биз эмнени табат экенбиз? Этиштин учур чагын табабыз. Бул суроону унутпашыңар керек балдар. Анан кийин эмне кылып жатат? Кана өзүбүз сүйлөм түзүп көрөйүкчү. Эмне кылып жатат? Уктап жатат. Бул дагы этиштин учур чагы болду балдар. Эмне кылып жатат? Эмне кылып жатат? Китеп окуп жатат. Бул дагы этиштин учур чагы. Кыймыл аракет азыркы учурда болуп жаткандыгын көрсөтүп жатат. Эмне кылып жатат? Китеп окуп жатат. Эмне кылып жатат? Айназик ойноп жатат. Этиштин учур чагын көрсөтүп жатат балдар. Ошондо этиштин учур чагын качтырып сүйлөм түзүш үчүн биз эң биринчиден эмне кылып жатат деген суроого жооп берген сөздөрдү колдоно алсак, анда биз этиштин эмне алат экенбиз? Учур чагын колдонуп сүйлөм түзө алат экенбиз балдар. Анда эмесе биз бүгүнкү сабакта акылдуу кыз деген жомокту мен силерге окуп бермекчимин. Ушул жерден силер дагы эмне кылып жатат деген суроого жооп берген этиштин учур чагын бар сөздөргө көңүл бурушуңар керек балдар, сөзсүз түрдө. Кана акылдуу кыз дейт. Бир заманда Сарыбай деген 40 жыл хан болуптур. Күндөрдүн бирине элин чогултуп, 40 жыл хан болдум. Көрөр күнүмдү көрдүм, ичер суумду ичтим, өлөрүм калды, өсөрүм калган жок. Менде аласаңар болсо айткыла, көзүмдүн тирүүсүн да берип кутулайын. Көзүм өткөндөн кийин баарыңар чогулуп, ичиңерден бирөөнү хан көтөрүп алгыла деди. Эли жок, сиз өзүңүз коюп кетиңиз, сиз бизге 40 жыл хан болдуңуз, сиздин сөзүңүздү угабыз дешти. Сарыбай хан, жок, өлүнүн сөзүн тирүү сыйлабайт дептир. Мен өлгөндөн кийин сөзүм дагы өлөт деди. Эл көнгөн жок. Ханды өзүңүз көтөрүп кетсеңиз экен деп чуулдап турушту. Ошондо Сарыбай хан, менин 11 жыл жолдош болгон ак шумкарым бар. Мен өлгөндөн кийин 3 күнгө чейин тамак жебей, канатын какпай жатат. 4-үнчү күнү элди жайып, шумкарга жем берип учурсаңар, ал бирөөгө конот. Ошол адамды хандыкка көтөрүп, ак шумкарды ханга бергиле. Менин арманым артымда бала калган жок. Болбосо ак шумкар элди айланып учат беле, бирөөнүн колуна өтүп барат беле деди. Арадан көп күн өтпөй Сарыбай хан өлдү. Ак шумкар айткандай 3 күн жем жебей, канат какпай аза күтүп жатты. Ошондо эли чогулуп 4-үнчү күнү ак шумкарга жем берип учурушту. Шумкар элди айланып жүрүп, акыры бир койчуга конду. Айрымдары койчуну кандыкка көтөрбөйбүз деп чыркылышты. Айылдын аксакалдары Сарыбайдын тирүүсүндө убадабызды берип сураган элек, айтканыңызды орундатабыз деп ишендиргенбиз. Сарыбай өлгөндөн кийин баштагы сөзүбүз боюнча ак шумкарды учурдук. Ак шумкар койчуга конду, койчуну кандыкка көтөрөбүз дешти. Аксакалдардын сөзүн эл жактап, койчуну кандыкка көтөрүшүп, ак шумкарды ханга берди. Койчу адилдик менен эл сураган түзүк хан болду. Колунда жок кембагал кишилерге мал бөлүп берип, казынадагы кийимдерин таратып берип турду.
Бирок хан ар жума сайын казынага кирип ыйлап чыгуучу. Эл мунун себебин түшүнө албай, бир күнү ханым, эмне үчүн казынага кирип ыйлап чыгасыз деп сурап калышты. Ошондо хан, казынада көп дүнүйө бар. Суй салган түлкүчиктер бар. Жайылган атлес шайы бар. Алтын күмүш баары бар. Ошонун ичинде мени койчу багымда кийген колго алгысыз жыртык жамачалуу эски кийимим да бар. Мен ошону көрүп ыйлап жүрөмүн деди. Эли, баракелде хан, али ошонуңузду унутпай жүргөнүңүзгө рахмат дешти. Хан бир топ жылдарга чейин эл сурап турду. Бирок аял алган жок. Байлардын, чоң хандардын кыздарын көңүлүнө жактырган жок. Эл ханга келип, сиздин бойдок жүргөнүңүз жакшы болбойт. Артыңызды, ордуңузду басар бала калсын. Бала калбаган Сарыбай ханды көрбөдүкпү дешти. Хан бул сөзгө көнгөн жок. Эл ханын оюна койгон жок. Ошондо хан айылындагы кыздарды чогултуп 3 ооз табышмак айтты. Күн батыш менен күн чыгыштын ортосу нече күндүк жол? Асман менен жердин ортосу нече күндүк жол? Калп менен чындын ортосу нече күндүк жол? Жандырмагын жандырып келүүгө 3 күн мөөнөт берип, тапсаңар да, таппасаңар да күнүгө 2 маал келип жооп айтып тургула, деди. Аябагандай кызыктуу жомок окудук балдар. Суроолорго азыр өтпөй турайык дагы, биз башынан кайра эмнеге көңүл бурайык балдар. Акылдуу кыз деген эмне себептен бул жерде акылдуу жомоктун аты акылдуу кыз деп аталып калды деп ойлосоңор балдар. Себеби бул жерде хан өзүнө эмне келинчек тандап жатат, балдар. Эми карагыла. Жомокко көңүл бурсаңар балдар, жомоктун ичинде сүйлөмдүн аяк жагынан биз Этиштин эмнесин издеп табышыбыз керек? Учур чагын издеп тапканга аракет жасап көрөйүк балдар. Эмне кылып жатат деген суроого жооп издейбиз. Кана, көзүм өткөндөн кийин баарыңар чогулуп, ичиңерден бирөөңөр кам көтөрүп алга деди. Бул жогу угабыз дешти. Эмне кылып жатат деген суроого бул жерде таба алабызбы? Шуңкар эмне кылып жатат? Бул жерде көбүнчө өткөн чактагы сөздөр колдонулуп жатат балдар. Көбүнчө биз Этиштин учур чактан сүйлөмдүн аяк жагынан, анан экинчи сүйлөмдүн аягынан издешибиз керек. Менин 11 жыл жолдош болгон ак шуңкарым бар. Мен өлгөндөн кийин 3 күнгө чейин тамак жебей, канатын какпай жатат. Эмне кылып жатат? Бул жерде биз эмнени таптык балдар? Этиштин учур чагын таба алдык. Канатын какпай жатат. Эмне кылып жатат? Какпай жатат. Бул Этиштин учур чагы болду. Андан кийин сүйлөмгө көрүү 4-түнчү күнү элди жыйып, шуңкарга жем берип учурсаңар, ал бирөөгө конот. Ошол адамды кандыкка көтөрүп, ак шуңкарды ханга бергиле. Менин арманым артында бала калган жок. Болбосо ак шуңкар элди айланып учат беле, бирөөнүн колуна өтүт беле? Бул жерде жок экен, Андан кийин кетебиз. Ошону менен бирге эле бир жолу талкуулап кетейик. Кайсы хан жөнүндө сөз болду балдар? Туура, өз элин 40 жыл башкарган Сарыбай хан жөнүндө сөз болду. Сарыбай элин эмнеге жыйнады? Сарыбай элин журтун өзүнүн өлөрүнүн алдында кересин айтты. Сарыбай хан жок өлүнүн сөзүн тирүү сыйлабайт деп, ханды кантип тандашты айтып берди. Ханды алар кантип тандайбыз деди.
ак шумкарды учуруп, анан кийин ак шумкар кимге барып консо, ушул менин ушул элди башкарат деп өз кересин таштады. Анан кийин эмне болду? Айрым ак шумкар 3 күн аза күтүп, 4-күнү эмне кылды? Аны кой беришкенде алар эмне кылды? Ал эмне кылды? Бир койчуга барып конду. Ошондо алар эмне кылышты? Көптөр каршы болду. Койчу деген кантип бизди койчуман мал жайган адам бизди кантип башкарат деп аябагандай жаман болду. Бирок айыл аксакалдары эмне кылды? Жок, биз Сарыбайдын кересин, убадасын аткарышыбыз керек. Эгер шумкар ушул койчуну тандадыбы, анда койчу эл башкарат деп койчуну эмне кылды? Хандык көтөрдү. Бирок ал аябагандай жакшы хан болуп чыкты. Кедей кембагалдын баарына мал бөлүп берди, кийимдер жышыктар кийим бүтөдү. Мындайча айтканда, баардыгын жакшы караган хан болуп чыкты. Ошентип ал эмне кылат экен? Казынага жумасына бир жолу дейт. Казына дегенде бул ошол жерде чогулган дүнүйөлөр, ал жерде небир түркүн дүнүйөлөр бар дейт. Бирок бир жумада бир кирет дагы кайра эмне кылып чыгат дейт? Ошол жерден ыйлап чыгат дейт. Анан бул эмне себептен ыйлайт деп аябагандай эмне кылышты? Таң калышты. Ошондо ал эмне деп жооп берди, балдар? Менин ал жерде менин мурунку өткөн турмушумду көрсөткөн менин жыртык кийимим бар деп айтты, балдар. Анан эл ханга келип баштады. Эл ханды эмнеге көндүрүштү? Сиз эмне деди? Бойдок жүргөнүңүз болбойт деди. Сиздин артыңыздан туяк калыш керек. Мына Сарыбай хандын артынан да эч кандай туяк калган жок. Ошол себептен сиз эмне кылышыңыз керек деди? Өзүңүзгө аял жубай тагып баш кошушуңуз керек деди. Ошондо хан бул сөзгө көпкө чейин көнгөн жок. Ал анан кийин элдин оюн угуп, ал анан кийин өзүнө эмне кылды? Кыз тандамак болду. Анан ошентип айылдагы кыздардын баардыгын чогултуп келип, ал кыздарга эмне деген тапшырма берди, балдар? Табышмак берди. Эгерде кимде ким ушул табышмакты тапса, ал хандын аялы болот. Эмне деген табышмак? Силер да ойлонуп көргүлө. Күн батыш менен күн чыгыштын ортосу нече күндүк жол деген табышмак берди. Күн батыш менен күн чыгыштын ортосу канча күндүк жол болушу мүмкүн? Асман менен жердин ортосу нече күндүк жол? Калп менен чынын ортосу нече күндүк жол деп кыздарды жандырмагын таап келгиле деп эмне кылды? Үйлөрүнө жөнөттү, балдар. Эң суроо, Сарыбай хан элине эмне деди? Мен силерге жаңы эле дагы бир жолу айтып бердим, балдар. Сарыбай хан элине кайрылды, өзүңөргө хан шайлагыла деп. Сарыбай элине кандай керес калтырды? Шумкарды 4-күнү кой берсеңер, анан эмне деди? Ал ханды өзү тандап алат деди. Сарыбай хандын шумкары кимге барып конду? Сарыбай хандын шумкары кимге барып конду, балдар? Эгерде кимде ким жообун таап атса азаматсыңар, анткени эгерде силер кунт коюп уккан болсоңор, анда сөзсүз түрдө суроолорго бат эле жооп бере аласыңар. Сарыбай хандын шумкары кимге барып конду? Бир мал кайтарган кедей кембагал койчуга барып койду. Койчу кандай хан болду? Койчу адилеттүү, элин жакшы караган хандардан болду. Мына балдар, бүгүн биз этиштин учур чагын өттүк. Анда эле эми сүйлөө кебибизди өстүрүү үчүн акылдуу кыз деген жомок менен тааныштык. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыгып баратат, балдар. Үйгө тапшырма алабыз. Үйгө тапшырма этиштин учур чагын катыштырып сүйлөм түзөбүз. Этиштин учур чагын катыштырып сүйлөм түзүш үчүн эң биринчиден, балдар, бизге эмне кылып жатат деген сүйлөмдү туура бергенге билишиңер керек. Ошондо гана этиштин учур чагын катыштырып сүйлөм түзө аласыңар. Иштептериңерге этиштин учур чагын дагы эмне кылып жатат деген сүйлөмдү суроону жазып алсаңар, ошондо силерге этиштин учур чагын катыштырып сүйлөм түзгөн оңой болот. Үйгө тапшырма түшүнүктүү болуш керек деп ойлойм, балдар. Ушуну менен сабагыбыз бүттү. Саламатта калгыла.